Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, эжелер, достор. Бүгүн сиздер менен кулдук рух тууралуу сүйлөшөлү деп чечтим. Кулдук рух деген эмне? Кулдук рух бул рухунун кул болуп калышы. Өзүнчө ээн эркин ой жүгүртө албай калчу бир даражага келип калуу. Негизи биз мусулмандар эң эркинбиз. Бул эркиндик дагы Аллахка болгон кулчулукта жатат. Кандайча? Мисал үчүн, бул дүйнөдө, бул жашоодо бизди коркуткан, үркүткөн бүткүл нерселер, алар түздөн түз Аллахтын жаратыктары, макулуктары деген ишеним менен жашаш, бул адамды чыныгы эркиндикке чыгарат. Демек, биздин чыныгы кожоюнубуз, ээбиз, жаратуучубуз болгон Аллах бизди коркуткан нерселердин бүт баарын башкарып турат, кармап турат. Демек, чыныгы эркиндик бул Аллахка болгон кулчулукта жатат. Бирок азыркы күндө тилекке каршы кулдук рухка ээ болгон инсандар бар арабызда. Алар кантип пайда болот? Келиңиздер жөнөкөй мисалдар менен түшүндүрүүгө аракет кылалы. Адамдын мүнөзү эки түрдүү калыптанат. Биринчи мүнөз бул генетикалык мүнөз. Экинчи мүнөз бул психологиялык мүнөз. Генетикалык мүнөз эмне? Генетикалык мүнөз бул атасында же апасында бар болгон бир мүнөздөрдүн, өзгөчөлүктөрдүн, артыкчылыктардын, ошол эле кезде бир кемчиликтердин баласына ген аркылуу өтүүсү. Атасы сүрөтчү болсо, баласы сүрөтчү болот. Апасы чыгармачылыкка жакын болсо, баласы дагы чыгармачылыкка жакын болот. Ал эми экинчи бул психологиялык мүнөз. Психологиялык мүнөз деген эмне? Психологиялык мүнөз баланын, ымыркайдын эненин ичинде кезиндеги эненин жана баланын психологиялык абалы. Эне боюнда бар кезде ачууланса, кайгырса, капа болсо, корксо, сүйүнсө, түздөн түз балага таасирин тийгизет. Ымыркайга таасирин тийгизет. Эгерде эне боюнда бар кезде күнөө бир иш кылдыбы, ал түздөн түз баласына таасир этет. Бирөөнү кыйбат кылды, ушактады, жамандады, бирөөнү жаман көрдү, бирөөнү кызганды, бирөөгө ачууланды, бирөөгө кек сактады. Мунун баарысы түздөн түз балага таасирин тийгизет. Кээде болуп калат го, ата менен бала сүйлөшүп отуруп, бул бала кимди тартып алган? Мен дагы жакшы адаммын, сен дагы жакшы адамсың, бирок бул бала кимди тартып алды дегендей сөздөр болуп калат, баарыбыз угабыз. Ошол кезде эне боюнда бар кездеги өзүнүн психологиялык абалын бир ойлонуп көрүшү керек. Ушул жерден эркектерге дагы бир ишарат чыгат. Аялыңыз боюнда бар кезде анын эркеликтерин, таарынчактыктарын көтөрүп, аны менен абайлап, аяр мамиле кылыңыз. Себеби сиз аялыңызга аяр мамиле кылуу менен келечектеги балаңыздын мүнөзүн түздөп атасыз, жасап атасыз. Кудум скульптор чоподон, ылайдан бир эстеликти жасагандай жасалгалап атасыз. Келечекке жол салып атасыз. Психологиялык мүнөздү дагы да кененирээк түшүнүш үчүн ушул мисалга көңүл бурайлы. 18-19 кылымдарда Африканы Европа басып алып, бүтүндөй талап тоноп, алтынын, кен байлыгын Европага ташып кеткен, элдерин кул кылган. Баарыбыз билебиз. Ушул жерден бир суроо туулат. Ошол африкалыктар кантип европалыктарга унчукпай, кыңк этпей баш ийип калды? Көрсө, европалыктар алгач Африкага келгенде, африкалыктар намыстуу болуп, эч качан актарга баш ийген эмес. Европалыктар аябай ойлонушкан. Буларды кантип биз кыңк этпеген, баш ийген бир макулукка айландыра алабыз? Урсак дагы, сабасак дагы, акарат кылсак дагы бизден кете албай турган бир даражага кантип алып келебиз дейт. Натыйжада шайтандын оюна келбеген бир ыкманы ойлоп табышат. Ал ыкма ушундай эле. Европалыктар Конгого барышат. Конго мамлекети баарыбызга белгилүү болгондой эле кен байлыктарга өтө бай болгон бир өлкө. Бирок экономикасы эң төмөн, эң кедей өлкөлөрдүн катарында дагы деле, азыркы күндө деле. Арадан 200-300 жыл өтсө деле. Европалыктар Конгого келип, бүткүл ошол Конгодогу айылдарды кыдырышат. Ар бир айылга барган кезде айылдын боюнда бар аялдарын бүт чогултушат дагы бир дарактын түбүнө топтошот. Арасынан 9 айлык боюнда бар аялды тутуп, алып чыгып дарактын тээ башына илишет дагы, анын бутунан даракка байлашат. Боюнда бар аялдар бүт баары аны карап турушат. Ошол кезде бүт баары карап турган кезде жипти кесип салат. 9 айлык боюнда бар аял тээ дарактын башынан учуп келип жерге түшөт дагы, карды жарылып, ичиндеги ымыркай сыртка учуп чыгып, кансырап ошол жерде өлөт. Айтуудан дагы кооптонгон, корккон бул коркунучтуу бир көрүнүштү ошол жердеги боюнда бар аялдар бүт ошол жерде коркуп титиреп көрүп турушкан. Бул иш бүттү. Эртеси барат дагы бир башка айылга барат дагы ушул ишти кылат. Ар бир айылга барып ушул ишти кылат дагы. Бул ишти ай сайын кайталап турушат. Натыйжада боюнда бар аялдар ак кишини көргөн көздө калчылдап коркуп кача турган болуп калат. Ак киши келип туруп урса деле, тепсе деле, акарат кылса деле боюнда бар аял унчукпастан, кыңк этпестен тура берет.
Эмне үчүн? Себеби мени дагы дарактын башына алып чыгып туруп жанагынтип ыргытып берет деген ойдон корккон. Натыйжада эненин курсагындагы түйүлдүктөгү ымыркай төрөлө элек жатып актан коркок болуп калган. Мынакей кулдук рух ушинтип пайда болгон. Бала төрөлгөндөн кийин өзү деле билбейт эмне үчүн актан коркконун. Өзү деле билбейт эмне үчүн акка баш ийип калгандыгын. Мисалы үчүн менин досторум ушул күндө Африкага барып 2-3 жыл волонтер болуп иштеп келишти. Ал жерде көптөгөн ушул африкалыктарга, христиан динине өтүп кеткен африкалыктарга ислам динин жеткизип, аларды кайра мусулман болгонуна себепчи болду. Ошол досум айтат: эгер бир ак киши дейт, же болбосо мен дейт, бир бөлмөдө олтурган болсок дейт, бир африкалык эшиктен кирип келген болсо, алгач тетик астанага олтурат дейт. Качан ак киши бери кел деп уруксат бергенге чейин ошол жерде күтүп турат, анан сен чакырганыңан кийин келип, анан кийин сен менен учурашат дейт. Бул адат туура эмес адат, бул нерселерди калтыра бер. Биз бирдей адамбыз, сен менен менин эч кандай айырмабыз жок десек деле өздөрү билбейт, кайра эле ошону кыла берет дейт. Ооба, бул ошол кулдук рух. Түйүлдүктө болгон кезде жүрөгүнүн үшүн алып коюш деген нерсе болот. Азыркы күндө деле биздин коомубуздун ичинде кээ бир адамдар биз ушундан көрү бир кайсы бир мамлекетке кошулуп кетсек жакшы болот эле. Коммунизм жакшы болчу. Коммунизм кайра курулса жакшы болот эле. Атеизм өкүм сүрүп турган ошол доорлор кайра келсе жакшы болот эле деп эңсегендер бар. Жана ошол эле кезде СССРге каршы, Сталинге каршы, же болбосо коммунизмдин саясатына каршы сөз айткандан корккондор бар. Эмне үчүн? Себеби ошол инсан энесинин курсагында жаткан кезде энеси ошол коммунисттерден, тоталитардык режимдин зулумдугунан аябай коркуп, титиреп жашаган. Натыйжада бала төрөлгөн кезде эле өзү да билбейт, ошол коммунизмдин идеологиясына байланып калган, баш ийип калган. Кулдук рух деген ушул. Ошондуктан боюнда бар аялдарды эң алгач кайнатасы болсун, кайненеси болсун, күйөөсү болсун, кайын журту, кайын сиңдилер бүт барысы аярлап, сылык мамиле кылышы керек. Себеби силер келечектеги небереңерди, балаңарды, ымыркайыңарды, көкүрөк күчүгүңөрдү тарбиялап жатасыңар. Эне боюнда бар кезде көбүрөөк Куран окуса, жакшы бир диний китептерди окуса, пайгамбарыбыздын өмүр баяндарын окуса, ошондой жагымдуу маанай тартуулаган бир иштер менен алек болсо, келечектеги баланын мүнөзү жакшы, токтоо, сылык, такыба балдар төрөлөт. Өзүңүздөр билгендей эле аалымдардан аалымдар төрөлөт, заалымдардан заалымдар төрөлөт. Имам Бухаринин атасы айткан экен: мен акыретке барганда башка иштер боюнча сурак берсем дагы адал арам маселесинде сурак бербейм деген экен. Себеби мен балдарыма валлахи ант ичип айтам, бир жолу дагы арам тамак жедирбедим деген экен. Мына натыйжада Имам Бухари төрөлдү. Аты ушул күнгө чейин тилдерде дастан болуп айтылып, макталып, даңазаланып келатат. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз.